Аттың формасы өте күшті екен бұрау екен. Я, жануар. О, шындарақ. Ош атқанан ешігіне жетпей қайта берсең бола береді. Қайта бер болды. Қайта берді. Ака маалыматты баштадық анда. Бүгін көршілерге адрес айтып өтөйлән. Нокен, Жаллабад Нокен, Ергешалиев айлы өкмөт, Ақжиде айылында туғандар. Машалла. Көкжал. Тұрып кішіне зерігіп қалып тұрат ака. Көптен бері минбей тұрып қалды. Жашы 5 асый. Жашы 5 асый. 8 жашта екен да ака? Әдеге 490-ның баласы. 490-ның баласы. Линия чекер. Үйірі гүліктігі менен танип көбел. Пайгая қошылып жүрген атты. Пайгая салынып жүрген бак, Машалла. Бияқа бұл тоқтатсын. Тоқтатыр бол. Ака, ушундай жоондук менен каты чуркай була? Атасы гүлүк бар. Өзү о башы неме экен бу? Булактын башы гүлүү экен бирок, эң башы. Оразалы байга сатылган 490 бар го. Ооба. Бул ошо булагын айгыра коюп 3 эркек кулун алып сатты го 130 миң менен кулунда тайларын сатты. Ушунун тайларын. Шунун тайларын. Реклама болуп чыгып атты го. Анан мен 2 жылдан бери айгырда жүрөт. Сиз да айгыр коюп пайдалануудасыз? Ооба, 2 жылдан бери ошо айгырда да. Минген деле жок. Ушундай Шолоктарга салынган жок ушу. Пайгая кошуп аттык, 1-2 жол пайгая коштук. Жакшы. Ака, баасы канча болот эми мунун? Баасы 400 миң. Баасы 400 миң сом содалашы жолу бар, Бар. Машалла, аке. Аттын көкүрөк башы. Башкабак. Кам оң сол бур тегерет кой чат. Эми ат чаптырганы болбойт экен ака, туруп калып турат. Же чаптырып койсак болору, туруп калып турат. Аке, ат кичине ойноп калып тур. Муну баягы көпчүлүк Минген адам жок да, ошон туруп калды. Ооба. Өзү негизи баягы видеого таткызам деген адам улака сууткандай эле бир 2-3 күн бастырып таң ашырып анан таткызышат да ака. Мен ойдо жок эле жерде сага кече айттым го чалып. Болду ака. Бою канча чыгат? Билбем, боюн эми өлчөп көргөн эмес. Бой өлчөнгөн эмес, Мен өзүм аткарып калган. Бою 1.50 менен 55-тин ортосу ака, Ушундай сейри. Болду. Базарыңызды өсүн кароого жоош ака ата. Жакшы, жоош. Кашып неткени жоош эле да токуганы. Токуганда мен көзүм алдында эле токуду, жоош эле экен туугандар. Баасын айттык, адрести айттык. Жаллабад Нокен, Ергешалиев, Ақжиде айылында.